Садака берген еркектер жана садака берген аялдар. Садака берген аялдар пайгамбарыбыз келип айтты, Миражга чыгып келди. Я маашаран ниса, ей аялдардын жамааты деди. Силер садака берип тургуласаңар болбой калды. Садака берип тургула, мен тиякта дозоктон көбүңөрдү көрдүм дейт. Эмне себептен деп сурашты энелерибиз. Эмне себептен дегенде айтты, силер көп каргайт экенсиңер. Көп шүгүрсүздүк кылат экенсиңер dedi. Якфурна аширатахунна, күйөөлөрүңө өтө көп шүгүрсүз кылат экенсиңер. Яны анна каргайт экенсиңер. Каргайт экенсиңер. Ошончо садака берип тургула. Айша энебизге айтты. Я Айша, ваттакиннар валау бишиқи тамратин. Айша, өзүңдү дозоктун отунан куткарып кал. Бир курманын сыныгынчалык болсун. Ва иллам таҗиди фа би калиматин таййиба. Эгерде ошо бир курманын сыныгынчалык да таппасаң, Айша, анда жакшы сөз айтып, бул жакшы сөз да садака, ошо садаканы берип туруп, мындайча айтканда, сен өзүңдү эмне кылып кал дейт, дозоктун отунан куткарып кал дейт. Эркектерге өзүнүн чукудум ушундай эле берген. Демек, урматтуу энеже карындаштар, Алла айтып атат, садака берип тургула дейт. Кайсы бай аял болсо, зекетин берсин. Кимге? Ушул айылда эң кембагал ким? Ошого бериңиз. Ушул айылда кембагал ким? Ошого бериңиз. Туугандарыңыздан, кошуналарыңыздан бар. 40 койбу, 1 койду зекетке бериңиз. 30 уйбу, 1 уйду бериңиз. 5 төбү, 1 кой бериңиз. Акчалай, нактай 280.500 сом барбы? Сизге зекет фарыз. Ошо акчаңызды санайсыз дагы, оборот кылган акчаңызды. 40тан 1 бересиз. 85 грамм алтын. Алтыныңызда кулак сөйкөңүз бар. Не дейт эле, моюнга илип коет. Цепочка, билерик, да көптөгөн алтын. Эгер 85 грамм алтынга жетсе, зекет берилет. 85ке жетпей 83 болуп калса, зекет сизге фарыз эмес. 85 грамм боло турган болсо, ушунун 40тан 1 бересиз да. 80 граммга 1 грамм. 2 грамм болот экен да. Нартына 5ти дагы бөлөсүз. Андыканда акчалай эле берсеңиз болот. А кимге бересиз? Кембагалга бересиз. Ушунда энелер бар, эжелер бар, карындаштар бар. Олначын. Вот ошо кембагалдарга бересиз. Зекет Алла Тааланын фарызы. Бунда сырткары да садака кылып тургула дейт. Картошкадан кичи садака кылыңыз, эттен садака кылыңыз. Дагы эмне бар? Нан болсун деле, гамыр болсун деле, бир аз болсун деле, алхамдулилля, кошуналарга, туугандарга өзгөчө кичине кембагал, инвалидтер бар, көз чачыраган муктаждар бар. Сиздин жаңы кийимиңиз тиякта турса, эски кийимиңиз алар үчүн жаңы да. Сиздин жыртыгыңыз аларга бүтүн. Ишенип коюңуз. Ишенип коюңуз. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бирок биз өзүбүздүн жүрөгүбүздө ишенимдерибизди оңдойлу. Урматтуу энеже карындаштар, Айша энебизди караңыз абалын. Айша энебиз айтат, эң бактылуу аял айтат. Эң бактылуу аял айтат. Не дейт? Пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрүнө, үй бүлө бала чакасына 3 ай өтөт эле. Очоко, от жагылбайт эле. Тамак бышпайт эле, түтүн чыкпайт эле. Анан сурады да, анда жашооңуздар кандай өтөт эле дегенде, алал асвадайн, яни ат-тамр вал ма. Эки карандай эле суу. Ана кара курма, ушу экөө менен эле жашоо өтөт эле дейт. 3 ай. А бизде азыр Кудайга шүгүр тамак жебей койгон ай жок да. Эт жебей койгон ай жок. Эт жебей койгон жума апта жок. Эт жебей койгон күн жок. Салат, нан, ырыскыбыз бар да Кудайга шүгүр бүгүнчү. Ошон үчүн бизде эмне жок болуп атат? Каниет жок болуп атат. Бизде эмне жок? Шүгүр жок. Бизде эмне жок? Зикир жок. Бизде эмне жок? Аллахтын бөлүп бергенде ыраазылык жок. Бизде эмне жок? Инсандык сыпаттар жок. Ачкөздүк бул айвандын сыпаты. Текеберлик айвандын сыпаты. Көрө албастык айвандын сыпаты. Кичпейилдик инсандын сыпаты. Токчулук каниет мына инсандын сыпаты.